Word программасына жазылган сабактын планын биз QR кодго айландырышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн биз Google Дискке киребиз. Google Дискке киргенде бул жакта создать деген бар. Ошо создатька кирип загрузить файлы дейбиз. Өзүбүзгө тиешелүү болгон материалды биз жүктөп алабыз. Материалды таап жүктөгөндөн кийин ал биздин Google Дискибизге загрузка болот. Загрузка болгончо күтүп турабыз дагы, анан Google Дисктин ичинен өзүнөн табабыз ошо материалыбызды. Мисалы 5-класстын планы деп турат. Ошо планды биз ачабыз. Ачкандан кийин оң капталында открыть доступ деген бар. Ошо открыть доступка киребиз. Доступка киргенде бул жакта доступ ограничен болот. Биз все у кого есть ссылка дегенди таап копировать ссылка дейбиз дагы. Анан Google Chrome'го QR код жасаган атайын сайттарды таап издейбиз. Өзүбүзгө жаккан QR код жасаган сайттын бирине киребиз дагы. Жана алынган ссылканы коебуз. Ссылканы койгондон кийин биз ошо өзүбүздүн документибизге же башкача айтканда планыбызга QR код жасап алсак болот. Ачык сабактарда планыңызды өзгөчө вариантта бериңиз. Лайк басып, кесиптештермен бөлүшкөндү унутпаңыз.